Интернеттің басын біз көзөмөлдөбөйбүз. Ким көзөмөлдөйт анда? Байланыш мамлекеттик агенттиги. Бааларды Именно интернеттикин айтып атам. 2016-жылы Кыргызстанда интернеттің баасы $30 1 мегабит. Көтөрүлүп кеткенде биз депутаттык комиссия түзүп, биздин жумуш топ түзүлүп, ошол кездеги антимонополия башчысы Болсунбек Казаков Алматыга барып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан 1 мегабитти $15 түшүрүп чечип келген да. Анда ал эмне кызмат алган кыянаттык менен пайдаланган. Жок, ал өкмөттүн тапшырмасы менен ошондой болгон. Эмне өкмөт тапшырмасы боюнча ошондой иштер жүргүзүлдү. Өкмөттүн тапшырмасы эмес, жогорку кеңештин комитети. Жогорку кеңеш. Биз бергенбиз тапшырманы. Ооба. Анан Туура. Андан кийин бул киши Болсунбек Казаков ошол боюнча Москвага да сүйлөшүү жүргүзүп келген. Алматыга 2 жолу курдай барып келген болчу. Бааларды түшүрүү боюнча аракетти ошо антимонополия жетекчилик алыш керек болду. Эмне үчүн Догоевдер иштеш керек болмойчу? Баа сиздин көзөмөлдө да. Интернеттин баасын биз койбойбуз. Сиз айткан маселе боюнча дагы бир тактап туруп сизге да жооп беребиз. Жок, силер койбойлу коелу, бирок көзөмөлдөш керек да. Бааларды антимонополия силер ошол кызматсыңар да. Ана каалаган провайдер 40-50 мегабиттен коюп алса, отура бересиңер банда бизге тиешеси жок буну Догоев чечсин деп. Жок, биз мисалы байланыш агенттиги менен мамилебиз бар, бизди байланышыбыз эмне жүргүзүп атабыз. Анан мисалы мониторинг жүргүзүп убакты менен бааларды кандай болуп атат карайбыз. Негизи монда биз түзмө-түз мондай бааны коюп берип, же мисалы килигишип, көзөмөлдөп неметкенге биз немете албайбыз. Анын укугу жок. Анда силер эмне жок? Мына ошол кезде 6 айга жакын казактар менен келишим түзгөндүн эсебинен мамлекетке $410 000 чыгаша келип, ошол кездеги Кыргыз Телекомдун башчысы бүгүнгө чейин соттон сотко соттолуп жүрөт, туурабы? Бааны көтөрүп койгондугу үчүн. Антимонополия барып түшүрбөсө дагы көтөрмөк болчу. Мамлекеттик органдар, Кыргызстандын жарандары дагы ошол интернетти 1 мегабиттин $30 алып бермек болчу. А сиз болсо биздин ишибиз жок деп отурасыз. Бул тикелей сиздин ишиңиз. Бааны көзөмөлдөй турган. Башка орган жок. Булардын ыйгар укугу жок. Бааны булар беките албайт Догоевдер. Интернет провайдердин бардыгы менчик. Кыргыз Телекомдун менчик. Бизде кател да азыр. Анан биздин эмес. Сиз туура эмес маалымат берип атасыз бул жерде отуруп туруп. Өзүңүздүн ыйгарым укуктарыңызды билбейсизби? Бааларды көзөмөлдөй турган жападан жалгыз орган сиздики да. Жок, монда бизде негизи көпчүлүк тармактарда өзү баалар баягы суроо талап, баягы эркин экономикасынын немелеринин негизинде болуп атат, атаандаштык негизинде. Мисалы бизде ошо биздин укуктарды, биздин милдеттерге бул монда килигишип неметкенге неме жок, укуктарыбыз жок. Но биз негизи сиз айтканда мониторинг жүргүзүп атабыз. Монда сговор болуп, кандайдыр бир чайкоочулук жолу менен бааны көтөргөн учурларга биз ошо бөгөт коюу боюнча өздөрү иштерибизди жүргүзүп атабыз ал боюнча. Бирок бул интернеттин баасы бүгүнкү сиз айткандай эркин баягы немелер коюлуп атат. Бул эми компаниялар өзүнүн немеси боюнча карап коюлуп атат. Бул боюнча дагы биз айтканыңыз боюнча дагы бир карап мониторинг жүргүзүп, госагентство ошо байланыш агенттиги менен дагы иштерди жүргүзөбүз. Силер кантип иш жүргүзөбүз, мониторинг жүргүзөбүз? Бир тууралуу айтасыз, биздин укугубуз жок дейсиз. Кайта тууралуу айтасыз. Биз запрос беребиз да, биз аларга запрос берип, баалар кандай, ошол боюнча азыркы учурда деп запрос берип, алар запрос берген бизге жоопторду карап, анализдеп, ошондо неметебиз да. Запросун мепти. Биз ушу сурап алабыз ал маалыматтарды алардан. Компаниялардан, мамлекеттик байланыш агенттигинен ошолор. Бүгүнкү күндө канчадан сатып алып атат Казакстандан? Азыр анда маалымат жок. Эч маалымат жок болсо эмне кылып отурат анда бул кызмат? Сиз өзүңүз интернетти биз монда негизинен көзөмөлдөбөйбүз. Биз туура түшүнүңүз, Рыскелди Чыныбекович. Мына силер көзөмөлдөгөндө ошондо уурдап кетишкен да. Мамлекетке $420 000, $450 000 зыян келди деген. Силер көзөмөлдөп отуруп, көзөмөлдөн чыгарып жибергендиги үчүн ошол карап туруп бааны көтөрүп алган. Мыйзамсыз. Аны жогорку кеңештин комитети мына Качбек мырза жакшы билет. Ызычуу чыгарып анан түшүрүп, анан кылмыш иши козголуп, Финполиция. Да ушундай экен деп. Бул силердин шалакылыгыңардай. Бааларды көзөмөлдөп отура бергиле.
Ундун баасы көтөрүлөт, светтин баасы көтөрүлөт, эл көтөрүлөт. А силер болсо отурасыңар. Запрос беребиз, маалымат алабыз деп. Не деген мындай?